Эртең кыямат күнү ушундай бир инсандар үчүн эч бир коркунуч да болбойт дейт. Капачылык да болбойт дейт. Кээ бир инсандардын абалы ушундай болот экен, туугандар. Коркунуч, капачылык деген эч бир болбойт экен. Жан берип жаткандан баштап, махшар майданга тирилип, бейишке кирип кеткенге чейин эч бир коркунуч жок дейт алар үчүн. Ушундай бир инсандар болот экен да. Азыр жер титирөө болсо, жанагы коронавирус болгондо канча калчылдап корктук, титиредик. Качан өзүмө жугуп калат, качан балама жугуп калат экен деп. Туурабы? Ушул эле дүйнөнүн бир кичинекей бир азабына канчалык коркобуз, качабыз. Эми кыяматтагы азап кандай болот десе, кыяматтын азабыны көп жерде Куранда эмне дейт? Ата баладан, бала атадан, апасы баласынан, бала ападан качат дейт. Кыяматтын азабы ушундай дейт. Кыяматтагы көрүнүштү ушундай деп Алла Таала Куранда чагылдырып көрсөтүп жатат. Ушунчалык деңгээлде сага кантип түшүндүрөйүн дейт. Балаңдан качасың ушул дүйнөдө, ушундай бир кыйынчылык түшкөндө. Эч качан качпайсың балаңдан. Бала атадан качабы бул дүйнөдө? Жок, качпайт. А бирок акыретте качасың дейт. Жараткан Алла Таала айтып жатат. Акыретке барганда качасың дейт. Күнөөкөр адам, башка бир аяттарда айттык, күнөөкөр адамды Алла Таала эмне дейт? Эртең кыяматта баласын курбандыкка чалганга эстейт дейт жамааттын ичинен. Балам кайда жүрөт? Мен ошону ушул азапка курбандыкка чалып өзүмдү куткарып кетейин дейт экен. Аялын эстейт дейт. Бир тууганын эстейт. Башка туугандарды эстейт дейт. Жалпы эле адамзатты курбандыкка чалып өзүм азаптан кутулсам экен деп калат дейт. Кыяматтын абалы ушундай экен, туугандар. Эми Алла Таала менен бизге бул дүйнөдө эмне дейт? Пайгамбарлар жиберди, Куранды жиберди, эскертип жатат. Ушундай бир амалдарды аткарасыңар, эгерде аткарсаңар, кыяматта силер үчүн эч бир коркунуч жок дейт. Ата эне бир туугандан качып ал жакта турсун, кайра аларды издейсиң. Кайда жүрөт алар деп. Аларды чогуу өзүң менен кошо бейишке алып кетесиң. Эч бир коркунуч жок дейт ушундай бир адамдар үчүн. Ошолордун сыпаттары жөнүндө мындай дейт. Биринчиси, Алла Таала айтат: "Фаман табиа худая фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Ким менен ушул туура жолума дейт, көрсөткөн динге эргешип жашай турган болсо дейт, дин менен жашай турган болсо дейт, алар үчүн кыяматта эч бир коркунуч жок, жана эч бир кайгы капа да жок дейт. Биринчи сыпатталган инсандар ушулар экен. Андан кийин амалы салих дейт. Жакшы амал кылган инсандар дагы кыяматта эч качан өкүнбөйт экен. Бул жөнүндө Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 62-нчи аятында айтат: "Ман амана биллахи вал яумил ахир ва амила салихан фалахум ажруhum инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхсанун." Ушундай бир инсандар дейт, Аллага жана акыретке ыйман келтиргендер дейт. Аллага жана акыретке ыйман келтирип, жана жакшы амал аткаргандар үчүн ушундай Алланын астында ушундай эбегейсиз сооп дейт. Алар үчүн эч бир коркунуч да жок, кайгы капа да жок дейт. Биринчи иман, анан артынан амали салих дейт. Жакшы амал кылгандар үчүн кыяматта эч бир коркунуч жок экен да. Адамдар ушундай ата баладан качып, чырылдап, азапты көрүп, кайсыл жакта мен кутула турган жол табат экенмин деп издеп жүрсө, ушундай бир инсандар эмне? Жай баракат, эч бир коркунуч жок, кайгы капа жок, ошол махшар майданда турат дейт. Дагы кимдер десе, мухсинун дейт, ихсан кылуучу, жакшылык кылуучу инсандар дагы кыяматта эч качан коркпойт экен. Кайгы капага батпайт дейт. Бул жөнүндө Алла Таала айтат: "Бала ман аслама вajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Ушундай бир инсандар бар дейт. Аллага толук таслим болот дейт. Аллага толугу менен баш ийген инсандар бар дейт. Wa huwa muhsinun. Ал инсандар ихсан кылуучу инсандар. Дайыма жакшылык кылуучу инсандар дейт. Бирөө сиздин жакшылыгыңызга, бирөө сиздин
muhtаж болуп келсе, ошо дайым жакшылык кылып турган инсандар дейт, алар үчүн дагы Алла Тааланын астында сооп болот. Алар үчүн эч бир коркунуч дагы, кайгы, капа да жок дейт. Андан кийин кимдер үчүн ушундай кайгы, капа жок кыяматта десе, намаз окуган жана зекетин берген инсандар үчүн экен. Бул жөнүндө Алла Таала айтат: "Инналлазина аману ва амилус солихати ва акамус салата ва атавуз заката лахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхсанун." Ушундай бир инсандар болот дейт, иман келтирген. Жакшы амал аткарып туруп, ошол жакшы амалдардын ичинен Алла Таала баса белгилеп жатат: "Акамус сала" дейт. Намазды тургузгандар дейт. Намаз окугандар эмес. Жана башында айттык, намаз бул диндин тиреги дедик. Диндин сутуну дедик. Сутунду эч качан адам окубайт экен. Сутунду адам тургузат. Ошон үчүн намазды тургузган адамдар жана зекетин берген адамдар үчүн Алла Тааланын астында дейт. Инда раббихим. Өздөрүнүн жаратуучуларынын астында алар үчүн сооп дейт. Жана аларга эч качан коркунуч да жок, жана кайгы, капа да жок дейт. Намаз зекет менен чогуу. Зекетин берип намаз окуй койсоң болбойт уганым. Намаз окуп туруп зекет бербей койсок ал да болбойт экен. Экөө чогуу кетиш керек экен. Экөөнү чогуу алып кете турган болсок, кыяматта андай инсандар үчүн эч бир коркунуч жок, кайгы, капа да жок дейт. Андан кийин шейиттер дейт. Алла жолда шейит болуп жаткан инсандар үчүн дагы кыямат күнү эч бир кайгы, капа жок экен. Аз чыныгы шейит кайсы жакта болуп атат? Палестинада болуп жатат. Туурабы? Палестинадагы момун мусулман бир туугандарыбыз чындыгында шейиттикке лайык болгон инсандар ошол жакта болуп атат. Окко учуп, чоң тонналган бомбанын астында кичинекей бир күндүк, бир айлык, бир жашар кичинекей ымыркайлардын колу буту чачырап өлүп жатат. Канчалаган аял эркектер өлүп жатат ошол жерде. Алардын баары шейит болуп атат. Ошондой инсандар үчүн дагы Алла Таала эмне дейт? Вала хауфун алейхим дейт. Алар үчүн дагы эч бир коркунуч жок экен кыяматта. Азыр коркуп ушинтип калчылдап жашап аткан болсо, качан Израилдин бомбасы түшүп жарылып кетет экенбиз деп бул дүйнөдө коркуп аткан болсо, кыяматта махшар майданында турганда алар үчүн дагы эч бир коркунуч да жок дейт, кайгы, капа да жок экен ошондой инсандар үчүн, шейиттер үчүн дейт. Андан кийин ким үчүн десе, өзүн өзү түзөгөн, өзүн өзү туура жолго салган адам үчүн дагы эч бир кайгы, капа жок экен кыяматта. Бул жөнүндө Алла Таала айтат: "Фаман амана ва аслаха фала хауфун алейхим ва ла хум яхсанун." Майда сүрөсүнүн 69-аятында Алла Таала айтат: "Ким иман келтирип" дейт, "ва аслаха", өзүн ислах кыла турган болсо, өзүн түзөсө дейт. Туура эмес жолдон туура жолго келип, өзүн түзөп, диндин жолуна бекем түшө турган болсо, алар үчүн дагы кыяматта эч бир коркунуч жок дейт. Коркпогула дейт. Кайгы, капа да жок дейт андай инсандар үчүн. Кыяматта туугандар, эч бир коркунуч болбосун, коркпойун, кайгы, капага батпайын дей турган болсок, ушундай өз түзөшүбүз керек экен. Намазды тургузуш керек, зекетти бериш керек экен, жакшы амалды кылыш керек экен, ихсанды кылыш керек экен. Ошондой инсандар үчүн Алла Таала эмне дейт? Эч бир коркунуч жок дейт.